وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. بعد Şeyh Abdülfattah Abugudda özünün Min Adabil İslam attığı kitabının 16. adebine gelip mınday dep aytıp atat. İ'rif lil kebiri qadrahu ve haqqahu. Eger ulu adamlar bola turgan bolsa, meyli ulu adamlar jaş jagынан ulu boluşu mümkün, kadır bark jagынан ulu boluşu mümkün, je ilim jagынан, je ошондой bir sıfatlar menen senden ulu bola turgan bolsa, ошол adamдын sen kadır barkын bilip, ага сыйырмат көрсөтүшүң керек деп атат. Анын акысын билишиң керек. Демек бул кадыр баркын кантип билем десе, шейх ошол нерсени жалпылай түшүнүктүү эми бизге чечмелеп айтып берип атат. Эми эң жөнөкөйү көчөдө кетип баратканда аны менен бирге басып кала турган болсоң, ошондон баштай турган болсок, адеби кандай дейт? فإذا ما شيته فسير عن يمينه متأخرا عنه بعض الشيء. Эгерде ошол жанында чогуу басып бараткан боло турган болсоң, анда оң капталына өтүп ал дейт. Оң капталына өт дагы, анан бир аз арткараак басып жүрө дейт. Алдыңага өтүп кетпе, же болбосо тең болуп баспа. Арткараак калып тур. وإذا دخلت أو خرجت فقدمه عليك في الدخول والخروج. Эми айтып атат, эгерде ошол улуу адамга кирип барып кала турган болсоң, же болбосо чыгып кала турган болсоң, эми кирип атканда биринчи ошону киргиз, чыгып атканда биринчи ошону чыгар дейт да. Өзүң чыгып кетпестен, өзүң биринчи кирип кетпестен, аны биринчи кой дейт. وإذا التقيت به فأعطيه حقه من السلام والاحترام. Эми эгерде аны менен жолугуп кала турган болсоң, адам не дейт? Анан ошол өзүнүн акысын бер дейт. Кандай акылары бар? Мисалы үчүн салам бер биринчи. Саламды биринчи болуп башта. Анан сыйырмат көрсөтүп, ийилип учурашып, ушуга окшогон нерселерди айтып атат. وإذا اشتركت معه في حديث فمكنه من الكلام قبلك. Эми эгерде аны менен бир ортоңордо бир сөз болуп кала турган болсоң, анда биринчи ошол адамга сөз сүйлөөгө уруксат бер дейт. Ошол адамга уруксат бер. Анан вастами' илейхи би исқоин ва ижлалин. Анан ошол сөз биринчи сөздү сүйлөп баштап атат да, баштагандан кийин анын сөзүнө ушунчалык кунт коюп, аны сыйырматтык менен ага назар салып көңүл буруп тур дейт. وإذا كان في الحديث ما يدعو للمناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطف. Эми эгерде сөздө бир мындай ошо неме болуп кете турган болсо, бир талкуу маселе болуп кете турган болсо, ошого окшогон бир мындай талаштуу болгон маселелер боло турган болсо, анда эмне дейт? Болушунча адептүүлүктү сактап, тынчтык менен немеге алдырбастан, ачууга алдырбастан, жумшактык менен аны менен мунакаша кылып, аны менен беседа кыл. Ва гудда мин саутика фи хадифика илейхи. Анан сүйлөшүп атканда үнүңдү андан бийик кылып көтөрбө дейт. Эми бул деген эмне деп атат? Бул деген мисалы үчүн ошол өзүңдүн үй бүлөңдүн ичиндеги бир тууган агаң болобу, эжең болобу, эми ата энең албетте биринчи орунда турат. Ата энең болобу. Бул азыр жөнөкөй ошондой улуу адамдарга ушундай адепти үйрөтүп аткан исламыбыз анда жакын адамдарыбызга, ошондой ата энебизге, бир туугандарыбызга, ошондой жакын болгон эмелерибизге, тааныштарыбызга тем более дагы көбүрөөк эмне кылыш керек экен? Адептүүлүктү көрсөтүш керек экен. Ошол нерсени үйрөтүп атат. وإذا خاطبته أو ناديته فلا تنس تكريمه في الخطاب والنداء. Эми эгерде анага сөз кайрылып сөз сүйлөй турган болсоң, же болбосо чакыра турган болсоң, анда баланча деп аты менен чакырба дейт. Устаз, ата, же болбосо атаке, агам, акем деп мисалы үчүнчү ошого окшогон сөздөр менен мындай коштоп, бизде ошондой деп коет беле? Не деп коет эле? Тергеп чакырат деп коет го. Ошентип чакыр дейт да, атынан чакырба дейт. وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تدعو إلى هذا الأدب. Эми бул азыркы айтылган сөзүңдүн далили барбы десе, албетте далили бар. Ошол далилдин кээ биркелерине келе турган болсок, мисалы үчүн алдыбызда хадис келип атат. جاء أخوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدثاهم بحادثة وقعت لهما. Эки бир тууган келген экен, анан ортосунда бир аз мындай бир неме болуп калган экен. Бир маселе болуп калган экен дагы, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, ошол чечип алайын деп барган экен. وكان أحدهما أكبر من أخيه. Бирөөсү чоңураак болгон экен, улуураак болгон экен, экинчиси кичинекейирээк болгон экен, жашыраак. فأراد أن يتكلم الصغير. Анан кичинекей шустуруураак кылып туруп сүйлөгөн деп баштайын дегенде эмне деген?
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي أعطي الكبير حقه. Uluğunun ақысын бер. Uluğunu birinci сөйлет деп айтқан дейді. وَدَعْ لِأَخِيكَ الْأَكْبَرِ الْكَلَامِ. Ulu ağana birinci söz ver деп айтқан. رواه البخاري ومسلم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا وفي رواية ليس منا من لم يوقر كبيرنا. Kimde kim егерде биздин улууларыбызды сыйлабай турган болсо, аларга тавкир кылып, тазим кылбай турган болсо, тазим кылбай турган болсо, ваярхам сагирона, анан жаштарыбызга мээрим төгүп, жылуулук менен мамиле кылбай, мерездик менен мамиле кыла турган болсо дейт. Ва яриф ли алимина хаккаху, анан алымдарыбыздын акысын билбей турган болсо, алымдарыбызга өздөрүнө ордуна жараша сый урмат көрсөтпөй турган болсо, анда ошол адам бизден эмес деп атат. Демек, бизден эмес дегени бул өтө бир мындай жаман айтылган нерсе да. Демек, ошол нерседен туура ыйманы барбы, ыйманы бар. Бирок не болуп атат? Ыйманы жана аслы ыйманы бар. Бирок не болуп атат бул жакта? Да сыпаттарында, анын жүрүм турумунда кемчилик болуп атат. Ошондуктан мусулмандардын жамааттан пайгамбарыбыз чыгарып коюп атат ошондой адамдарда. Ошондой болбош керек деп атат да. Демек, бул жакта хабарга неме иретинде айтылып атат. Бул өтө бир мындай таштит катары, дагы бир мындай маанини мындай өтө бир мындай күчтүү, басымдуу кылып айтып атат да. Болбосо нахи кылып айтса деле болот. Буга чейин биз өткөнбүз да. Нахи кылып айтса кандай болот, нафи кылып айтса кандай болот деп. Бул жакта нафи менен айтып атат. Эми негизи мындан максат не болуп атат? Сен ошондой кылба. Негизи эле мусулман адам ушундай кылышы жакшы эмес. Мусулман адам мындай кылбаш керек деген мааниде болуп атат. رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Кийинки адепти да окуп койлу, анткени кийинки наркы адептер узарып кетет. Ошого кийинки адепти кошуп окуп кое болсок, кийинки адепте уже неме болуп калат да, көбүрөөк окуп калабыз. واستمع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الشباب آداب الصحبة والاجتماع. Карап көр дейт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын азыркы неме кылган мамилесине кулак тынчасаң дейт, көрөсүң дейт. Не дейт? Ошол жаш балдарга ошол кандай неме сухба, бири-бири менен шерик болуп жүрүү, дос болуп жүрүүнүн адебин, анан бир жерде чогулуунун, отуруунун өзүнүн адебин үйрөтүп айтып атат. Ва тaqdimil kabiri ala as-saghir. Ошол улуу адамдарды, жаш улууларды, ошо жашы кичилерге караганда алдын коюуну үйрөтүп атканын карап көр дейт. Кара сахаби аль-Jalil Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhum atayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribuna ay shababun mutaqaribuna fi sin. Biz Пайгамбар саллаллаху келдик. Бардыгыбыздын эле жаштарыбыз тең курактуу болчук дейт да. Бардыгыбыздын курактарыбыз теңдей болчу. Fa qamna indahu 20 laylatan. Пайгамбар саллаллаху жанында 20 түн түнөдүк дейт. Демек, Пайгамбар саллаллаху динин үйрөнүп неме кылдык дейт да. Кантип жатканда кандай болот, неме жүрүм туруму кандай, үйдөгү мамилеси кандай, бүт нерсени үйрөнүп, динди үйрөнүп кеттик дейт 20 күнүн ичинде. Фазонна анан ва кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам рахиман рафиқан дейт. Демек, ошол 20 күнүн ичинде тажап да кеткен жок да. Бизде уже 1 күн, 2 күн, 3 күн болуп баштаганда уже адамдар уже батышпай неметип баштайт го. Жок, андай эмес. Не дейт? Ошондо дагы не кылган дейт? Болушунча мээрим төгүп, болушунча жумшактык менен мамиле кылган. Эми субханалла. Улуу зат. Алла Таала бул адамга, бул затка Пайгамбар мактоо айткан зат да. Ва иннака ла ала хулукун азим деген. Демек, ар бирибиз ошол Пайгамбар саллаллаху эрчигенге аракет кылышыбыз керек. Ва кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам рахиман рафиқан фа занна аннана кад иштaqna ahlana. Эми болбосо биякта дагы мисал үчүн дагы үйрөнө турган иштер турат. Бирок ошондой болсо дагы биздин мындай үйгө болгон үй бүлөбүздү, биз туугандарыбызды сагынып кеттик, ошолорго болгон кусалыгыбызды куса болуп кетти деп ойлоп калып, анан силер бара берле деп айтып атат дейт да. Болбосо мындай зарыл болгон иштер деле бар дейт. Бирок ошого карабастан не кылды дейт? Экинчи тараптын дагы көңүлүн эске алып, ошондой деп уруксат берип атат. Фасаалана амман таракна min ahlina. Фасаалана амман таракна min ahlina. Biz ошол үйүбүздө кимдерди калтырып кеттик, ошолорду сурады дейт. Кимдер калды үйүңөрдө деп немегенде сураганда, фа ахбарнаху, анан биз кабар бердик, баланчалар калды. Фа кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам иржиу ила ахликум, силер үй бүлөңөргө кайтып берле деп айткан. Фа киму фихим, ошолордун жанында жашап, ошолордун жанында күн өткөрүлө. Ва аллимухум ва мурухум, анан силер буга чейинки үйрөнгөн нерсеңерди аларга барып үйрөткүлө деп айтып атат. Файда хадаратис салату, эми айтып атат ушул жерден бизге шаһид ушул жер. Эми намаздын убакыты келип кала турган болсо, фаллиу азин лакум ахадукум,
араңарда бирөөңөр чыгып азанда айткыла дагы валия уммакум акбарукум анан улууңар не кыл дейт имам болсун деп атат да. Раваху Бухари ва Муслим. Демек бул деген эмне деп атат? Ошол имамчылыктагы бул өзүнчө бир улуу бир мансап болуп атат да. Демек ошол мансапка дагы улуу адамдарды, жашы улуу же болбосо даражасы улуу адамдарды неме чыгарыла деп атат. وحكى الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ابن رجب حنبلي رحمه الله чоң عالم болгон ошол في ترجمة الفقيه أبي الحسن علي بن مبارك الكرخي ошол عالымдын таржамасында мындай деген сөз айтат. Al-Mutawaffa sanata 487-жылы кайтыш болуп кеткен хижратын. Вaqattatal madhab Абул Хасан Al-Кархи кимден сабак алган экен? Al-Imam Al-Faqih Al-Qadi Abi Ya'la Al-Hanbali. Абу Ya'la Hanbali деген чоң алым бул. Hanbali мазхабта орду чоң болгон. Ошол Шейхул Ханабилати фи асрихи рахматуллахи таала алейхима. Ошол бул неме? Абул Хасан Al-Кархи Шейх Абу Ya'la Hanbalиден немеден алган. Al-Qadi Abi Ya'la Hanbalиден сабак алган. Анан мындай деп айтып атат. Кала Шейх Абул Хасандын сөзүн бизге ким айтып келип атат? Ибн Раджаб Хамбали айтып атат. Кала ли ким айтып атат бул жакта? Кала ли дегенде ким болуп атат? Мунун файли? Жок, Абул Хасан Ал-Кархи болуп атат. Кала ли анткени мунун устазы Кади Абу Я'ла болгонда, бул шакирти мынтип айтып атат. Кала ли Ал-Кади Абу Я'ла яман. Менин устазым Абу Я'ла бир күнү Казы Абу Я'ла мындай деп айтып калды. Ва ана амши мааху. Мен жанда басып бараттым эле дейт. Анан мындай деп айтып калды. Иза машайта ма'a man tu'azzimуhu айна тамши минху. Эми сен мындай сыйлаган адамдар менен ошол адамдардын жанында басып кала турган болсоң, сен каякта басасың? Оң жагындабы, сол жагындабы, же алдындабы, же артындабы деген суроону узатканда айттым. Культу ла адри. Билбейм эми. Эми бул деген нерсе иштихат кылып жооп берип койсо болот эле. Бирок кандай болгон? Сахабалардын адептери, пайгамбарыбыз болгон адептери да ошондой болгон да. Турганда ким десе, ушундай билесиңер десе, Аллаху ва расулу а'лам деп айтат го. Алла жана анын элчиси билет деп. Биз билбейбиз деп. Демек бул жакта дагы мен билбейм деп айтты. Кара ан яминихи. Сен демек не дейт? Бирөө менен улуу адамдар менен басып бараткан болсоң, ата-энең менен болобу, агаларың менен болобу, ошолор менен басып бараткан болсоң не дейт? Сен анын оң жагында бас дейт. Оң жагында тур дейт. Туқимуху мақамал имами фис солати. Туқимуху мақамал имами фис солати. Аны кандай кыласың? Намазда турганда оң жакка турасың го. Ошондой кылып өзүңө басып баратканда дагы ошону эмне кыласың дейт? Имам кылып аласың дейт. Бир гана намазда эмес, бир аз арткараак туруп. Бул деген эмне деп атат? Бир аз арткараак турасың, анан алдын оң тарабына туруп аласың деп атат да. Ва тухалли лаху аль-жаниб аль-айсар. Анан сол жагынан эметпейсиң дейт. Сол жагына туруп албайсың дейт. Не үчүн ошону айтып атат? Фаида арада ан ястанфира ау юзила аза жа'алаху фил жаниб аль-айсар. Демек бул деген эмне деп атат? Эми эгерде бир мындай какыргысы келип, бир мындай түкүргүсү келе турган болсо, эми кээде болуп калат го. Анда бул сол жагы бош болгондуктан сол жагынан неме кылыш керек дейт да. Ошол жагынан. Демек сен бул жагына туруп алба дейт. Эгерде сен бул жагына туруп алсаң, оң жагына түкүрүшкө туура келип калат дейт. Демек ошондой кичинекей нерселерге дагы ушунчалык көңүл бурган. Демек бул жакта да астына да айтып атат. Мына сүннөт ошондой болуш керек дейт. Эмне кылыш керек? Адам баласы сол жагынан неме кылыш керек ошол. Эмелерди, түкүрүк какырыктарын ошол жактан неметиш керек. Wallahu alam bis-sawab wa ilayhi marji'ul ma'ab.